Урматтуу илимпоздор, бул жерде канчалаган диссоветтердин төрагасы төрайымдар отурасыңар. Мындан кийин тарбиялык багыттагы, улутту ойгото турган багыттагы сөз менен эмес, чынында сапат менен жазылган иштерге көңүл буруга чакырамын. Андан кийин билесиздер, бүгүнкү күнү биз укугубузду маданий деңгээлде коргой албай калдык. Биз коомдо укугубузду талашып, кыйкырышып, жана оштон келген аксакал агай жакшы айтты. Biz özümüzdü ne kala başladık? Güç menen hukukumuzu ala başladık. Biz mitinglerde ötkörüp jumuş edey başladık. Bu neden gelip çıkıp atat? Bu tarbiyanın taykılığından gelip çıkıp atat. Andıktan urmаттуу pedagogdor, biz koğumda hazır tarbiyalap kalbasak, erten mamlekеттүүлүктү jogotуп alışыбыз mümkün. Biz adep ahlak bolboso, erten koğumda biri-birimiz menen жашай албай калабыз. Erten montu oturup bir stol tegerегинде kesip кеңеш албай калабыз. Bir Kırgız деген улут жоюлуп кетиши мүмкүн. Andıktan urmattуу bul jerdegi pedagogdor, urmattуу эксперттер, белгиле бүгүн кеч болуп кала электе балдар үчүн кам көрөлү. Эң биринчи балдардын ички жан дүйнөсүн байыталы. Балдарды сүйлөгөндө иштеринен ыраттуу түрдө эң чоң мындай ичинен бал тамып тургандай балдарды тарбиялашыбыз керек. Айтат го, бочканын ичине бал куйсаң бал агат, баягы Kur'an'da jerilerine, içine уксус kuyup koysam sırtına уксус тамчылайт. İçinde emne olsa sırtına oşol çıkar. Akıt Ağabey jakşı aytты, Mevlana'nın bir jakşı hikayesi var. Sultan öte alбай turgan çayan, nары basıp, beri basıp kıynalып atkан учурда Taşbakka келет экен. Эмне болуп атасың мынчалык кыйналып? Айтат, наркы өзгө үйүмө өтө албай атам, наркы жакта балдарым калды. Gel мен сени өткөрүп коеюн деп, Taşbakka üstüne mingisi алып султан сүзүп өтүп баратса дейт. Bir malda tигин üstünde bir nerse kıtırayt deyt. Emne kılıp atasың? Деп тиги чаян басыбасы айтат дейт, сени чаккан атам. Эмнеге чаккан атасың? Мен сага жардам берип, бала бакырыңа жеткирип коеюн деп, наркы өзгө сүзүп баратсак десе айтат дейт. Менин табиятым ушунда дейт. Мен чаянмын, мен чагам. Көрүп атасыздарбы? Адамдын ичинде эмне болсо, эртең күнү сыртына ошол чыгат. Эртелиби кеч барсам адам ичиндегисин кусат. Ошондуктан урматтуу pedagogдор, içi таза, içi бай, руханий дөөлөткө ээ болгон нарктуу жаштарды тарбиялайбыз десек, биз бүгүн ойлонуунун убактысы келип жетти. Андыктан коом, үй бүлө баарысынын өзүнүн жоопкерчилигин терең сезиш керек. Коомдун жоопкерчилиги мынакей бүгүн Ошто болуп аткан окуянын күбөсү мынакей. Мектептин жанында ал эмес, адамдар өтүп баратканда тамеки тарткандан уялыш керек. Көчөдө арак ичип баскан уят болуш керек. Bir баланы көргөндө колуңарда тамеки чегип атсаңар, ошону керек болсо чөйтөгүңөргө сала алышыңар керек. Анткени коомду, балдарды тарбиялаш керек. Балдардын эс акылы, жан дүйнөсү бул таза барактай. Үстүнө эмнени тыштасаң, ошонун боёгу менен изи калат. Андыктан балдардын таза жан дүйнөсүн булгабашыбыз керек. Ушул балдардын жан дүйнөсү бизге аманат, урматтуу мугалимдер. Андыктан сиздерди үлгү болууга чакырам. Рахмат. Резолюцияга эки сунуш берем.